Талас облустук ички иштер башкармалыгында көчмө кабылдамалардын аткарып жаткан иштеринин натыйжалуулугу белгиленди. Кеңешбек Борокеев Кен Кол айыл өкмөтүнүн аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп эмгектенип келет. Ардактуу эс алуу курагына келип калса дагы, Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн көчмө кабылдамасына өзүнүн көмөгүн көрсөтүп келет. Милициянын көчмө кабылдама унаалары менен тыгыз кызматташтыкта иш алып баргандыгы, ар кандай кылмыштарды алдын алууда жана профилактика иштерин жүргүзүүдө кошкон салымы үчүн бул күнү атайын төш белги менен сыйланды. Машин пайланып, эл журттун арасында мектептерде болуу, айларда болуу, айлардын өтмүштерин, мектептеги кемчиликтерин, рекетизм деген балекеттер бар болчу, тыйылып башты жок болуп барат. Ошонун баарына иш кылып кыдырып, иштеп жүрүбүз. Биз аксакалдар деп көптөн бери иштеп жүрөт деген маанинде ошол бизди төш белги менен сыйлаганда рахмат. Эмгегибизди актап, эмгегибизди баалап, сүйөп таяп, элдин арасында жүргөнүбүздү баалап берип атканда буларга рахмат. Иште ийгилик болсун, аман бололук, эл журтта тынччылык болсун. 2023 жылы Ички иштер министрлиги тарабынан өлкө аймагындагы милициянын көчмө кабылдама унааларынын ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында Бакай Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн көчмө кабылдама унаасы 1-орунга ээ болгон. Жарандарга сервистик тейлөө көрсөтүүдө, жергиликтүү тургундардын кайрылууларын кабыл алууда, ыкчам жумуштарды жүргүзүп, өлкө аймагында алдыңкы орунга чыкканы үчүн милициянын көчмө кабылдама унааларын колдоо ассоциациясынын жетекчиси Мамыров Шамшыбек Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына жаңы үлгүдөгү ноутбук тапшырды. Бакай Ата районунун көчмө кабылдамасына ушул жылдын башынан бери 20дан ашуун арыз түшүп, алардын дээрлик 90% оң натыйжада чечилген. Биздин машина Mercedes Sprinter 1995 жылы чыккан. Спонсор аркылуу биз 2021 жылы алганбыз. 21 жылдан баштап азыркы күнгө чейин тынбай элдик сервиске төлөө өткөрүп атабыз. Алыскы айылдардан кел албай, биз өзүбүз чыгабыз, айылдарга чыгып, кандай көйгөйлөр бар, биз тараптанбы, социалдык тараптанбы, баары көйгөйлөрдү угуп, арызды алып, биз анан ар бир мекемелерге жөнөтөбүз. Аткарылдыбы? Биздин катыбыз аткарылган жокпу деп көзөмөлдөп турабыз. 100% аткарылып атат. Себеп мыйзамда жазылган ар бир мекеме запроско келген катка 14 күн ичинде жооп бериш керек деп. Биздин районубузга, биздин ички иштер бөлүмүбүзгө республика боюнча 1-чи место ээ болдук. Ноутбук HP деген маркасынан ноутбук. Анда только кызматка байланыштырабыз. Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча 59 көчмө кабылдама иш алып барып келет. Анын 46-сы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан берилген. Анын ичинен Талас өрөөнүндө 4 көчмө кабылдама иштеп, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштарды жана үй бүлөлүк зордук-зомбулуктарды алдын алууга өбөлгө түзүп келет. Акыркы 4 жылда ушу көчмө кабылдама элдер менен барып жолукканда 12 боюнда бар келиндерди больницага барып калган мезгилде райондукко алып жеткичти, себеби булар райондун аймагынан алыс жерлерге барат да. Анын ичинен экөөсү ушу көчмө кабылдама төрөтканага келгенден кийин бир 5-10 мүнөттөн кийин төрөштү да. Мына мисалы үчүн ушу көчмө кабылдама наристе төрөшүнө жардам берип, мен айтам, бул чоң риск эшик деп. Бүгүнкү күндө ушу көчмө кабылдаманын эң чоң бир багыты ушу үй бүлөлүк зомбулукка, бир жумуштун 90%-ын ушул көчөдө жүргөн өспүрүм балдар менен, өзгөчө жана суу жээгинде балдар менен тиешелүү иш чаралар көрүп, профилактикалык алдын ала ушул боюнча чоң иштерди аткарып жатат. Бара-бара милициянын көчмө кабылдамасы элдик көчмө кабылдамага айланды деген бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Халкка жетиштүү деңгээлде сервистик тейлөө көрсөтүү заман талабы. Айрыкча алыскы аймактарда жашаган жарандардын маселелерин жеринде барып чечүүдө бул көчмө кабылдамалардын ролу зор. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.